Так, жашыңыз қаншада? 76 жаштасыз. Сіз эмне кыйнап атат сизди? Жүрегіміз тент қойып сол ооруп атат. Качан койдурдуңуз? Декабрда койдуңуз. Эми караңыз. Мага стенд койгонго чейин кандай кыйналат деңиз? Стенд койгондон кийин дагы кандай кыйналып атасыз? Ошону айтып бериңиз. Ошол тинч эле жүргөн бизде эле эми кыйналып атат. Эмне кыйнап атасыз? Эмне үчүн стендти койдурдуңуз? Бир жериңиз ооруш үчүн койгон үчүн койдурдуңуз да? Эми умурага барып ошол жактан кармап, жүрөгүңүз эмеге келип калдым. Реанимацияга. Умрада эмне болдуңуз? Жүрөгүңүз лакылдадыбы? Давление болду. Давленияңыз көтөрүлдү? Анан жүрөгүм лакылдады. Жүрөк лакылдады. Эми караңыз, операциядан кийин эмне болуп атасыз? Так айтыңыз. Лакылдаганы кайттыбы? Дагы лакылдап атат. Дагы эле лакылдап атат. Так. Бир коркуусундай эме болот. Коркуу сезимдей. Аппетит жок. Жүрөгүм айланат. Жүрөгүңүз айланат. Тамак ичкенде күчөйбү? Күчөйт, так ичким келбейт мына мен. Тамак ичсеңиз эле баягы коркунуч, баягы жүрөктү кыйнаган күчөйт. Урматтуу мекендештер, эми мен эмнени айтайын деп атам? 76-га чыкыптыр, декабрда стенд коюптур. Эми стенд койгондон кийин эле мен жакшы болбодум деп атат. Эми негизги себеп, урматтуу мекендештер, мен эмнени айтайын деп бул видеону чыгарып атам? Эгерде стенд койгондон кийин жакшы болуп калган болсо, албетте мага келбейт эле да. Мына сиз 6-чы врачсыз деп атат да, мен эмне кылып түшүндүрүп берем. Бул мындай, бул баягы эле без тамырлар. Адам 76 чыкканга чейин адамдын канализациясы толуп, канализациянын ичи толуп калгандан кийин жанындагы кан тамырды кысып коет. Анан кан тамыры кысылган кан тамырлар да айлануу жакшы болбой калат дагы. Ансыз да кандын ичинде туура эмес тамактансак эрибеген тамактар, микроорганизмдердин чыгарган метаболиттери, микроорганизмдердин өлүгү, эрибеген дагы башка заттар, ошонун баары кан коюу болуп турат. Жанында плюс биринчиден кан коюу болуп турат экен, экинчиден ошол коюу, ошо мындай алып караганда ылай деп коеюнчу, мусор деп коеюнчу, кандын ичиндеги мусор безге өтөт. Анан без дагы ташып алып чыгып, көк кан тамырга алып барып, бул кан тамыр сыртка сийдик заң кылып чыгарымды аракет кылат. Бирок без тамырдын ичи толуп, анан кайра эле баягы ичи кир кызыл кан тамырды кайра кысып койгондон кийин адамда жаш кан айланбай калат дагы. Жогору жакта көбүрөөк айланып, бут жакта айланбай калат да, давление түшпөй коет. Эми эмне кылыш керек? Стенд коюу менен эле биз немени чече албаппыз, проблеманы чече албаппыз. Биз эмне кылышыбыз керек экен? Биз комплекстүү лечение кылышыбыз керек. Бул азыр ушу кыйналып аткандын себеби курсактын тегерегинде, курсак кыргыз бекер айткан эмес, ичиң таза болсун деп. Ички органдардын тегерегинде безин баары толуп калыптыр. Колтук, сан, бет, баш, бүт денеде без тамырлар толуп калыптыр. Алардын жанында кан тамырлары кысылып калыптыр. Демек, биздин лечение восстановительно-оздоровительный дейт да, калыбына келтирүү жана ден соолукту чыңдоо деген борбор да. Ден соолукту чыңдоош үчүн жаштыгынан баштап, төрөлгөндөн баштап биздин методдор жүрүш керек. Уже мындай абалда биз эми аз жок деген биз азыр калыбына келтиришибиз керек. Баягы ушул толуп турган бездердин ичин азайтышыбыз керек мусорду. Эми ал каяктан келип атат экен? Кан тамырдын ичинен келип атат экен. Демек кан тамырдын ичинде толо турган нерселерди толтурбашыбыз керек экен. Ал үчүн диета кармагыла дейм, ал үчүн беш көйлөгүн жасагыла дейм, ал үчүн суу ичкиле, ал үчүн чөп ичкиле, ал үчүн нерсе тынч койгула деп айтам. Демек ошолду кылдырганга аракет кылып атабыз. Эми ошол толуп калган без тамырлар эки буттан келип, курсактагы женский орган болот, мочеполовая система болот, ошол жактардан бүт мусорлар келип туруп, ашказандын аркасында чоң бир цистернага, мындай бачокко куюлат ошол мусорчу. Ошол бачоктун астында ашказан турат. Ашказан толгондо мынагу бачокты кысып коет дагы, бул жака и так көтөрүлө албай атат да, без толуп калып. Кайра жүрөк сыгылып, тамак ичкенден коркот. Көрдүңөрбү? Демек, сиздин ашказаныңыздын аркасында хилозная цистерна толуп калганы үчүн сиз тамак ичкиңиз келбей атат. Ичсеңиз как будто эсиңиз ооп кала тургандай, жүрөгүңүз кармап жыгылып кала тургандай коркосуз дагы, тамак ичпей коесуз. Туурабы? Айлана берет. Эми кусаңыз ачса көңүлүңүз айланат да. Жейин десеңиз, баягы состояние, баягы жүрөктү сыккан состояние. Демек, биздин задача канды тазалоо, безди тазалоо. Ошо кан, без тазаланса, анан кийин органдар жакшы иштейт экен дагы, анан адамдар жабык болбойт экен. Демек,
70% бұл адамның өзіне байланыштуу. Биз айткан нерсени сөз аткарыш керек. Мага чейин кийин келип печенье алган болсо, ошол боюнча мени унутуп калбаш керек. Ар 4 айда келип текшерип туруш керек. Ар 4 айда келип печеньени алып туруш керек. И мен айткан көнүгүүлөрдүн баарын жасап туруш керек. Эми сизди да жакшы кылыш үчүн мен айткан нерсени өзүңүз аткарышыңыз керек, биз да аткарышыбыз керек. Эми кандын ичиндеги керексиз пайда болуп калган мусорду, бездин ичинен өткөн мусорлорду жок кылыш үчүн Кыргыз илгери бир эле сүлүк койгон. Эң сонун сүлүк арамкан соргулат деп айткан. Демек биз сүлүк коет экенбиз, ары коет экенбиз, ичегини кишечниктин тазалайт экенбиз, клизма жолу менен массажды жасайт экенбиз. Мындай массаж, лимфа массаж, висцераль массаж эч ким жасабайт Кыргызстан боюнча. Мен массаждерим алды 10 жылдан арты 4 жылдан бери жасаган үчүн мындай массаж эч ким жасабайт экен. Бул өзүнчө бир массаждын бир түрү экен. Мындан тышкары биз канды көрөт экенбиз. Көрдүңүзбү? Анан сиз мындан чыгасыз. Сиз азыр бар эле бир алтын таблетканы ичип эле, алтын уколду алып эле бир мага чейинки 5 врач бир алтын таблетка жазып койсо сиз жакшы болуп кетсеңиз, анда сиз мага келбейт элеңиз. Значит, алтын таблетка да жок экен, алтын укол да жок экен. Адам өзү менен өзү иштеш керек экен, Ой, биз таппай жүрбөйбүз сиздин азыр мындай окуп эле тапкырак айткан. Анан кичүү кызым да биз кетке турат. Кечээ ошол баягы жибербейт как раз эле. Эми экинди чыдап отуруп. Эми эжеке 76-га чыгыпсыз. Албетте мен дайым мынтип айтам, мен гарантия бербейм. Гарантия Кудай берет. Биз себебин жасайбыз. 76-да экенсиз. Аракетти кылып көрөбүз. Бирок көбүрөөк өзүңүзгө байланыштуу. Көбүрөөк жатып алсаңыз эч качан сиздин каныңыз да тазаланбайт, безиңиз да тазаланбайт. Ошо биз айткан строго менен аткарсаңыз, анан биз да кошумчалайбыз, ошондон анан сиз мындай чыгышыңыз керек. Урматтуу мекендештер, бардык нерсени ойлонуш керек. Кыргыз бекер айткан эмес, жет өлчөп бир кес деген. Кандайдыр бир жака бараарда ойлонуп туруп, анан кийин ошол жерге барыш керек дагы. Бирок биздин медцентр айтып жүргөн 5 көнүгүүнү жасап, тамакты жөндөп, сууну жөндөгөн адам карыганда ооруга чалдыкпайт деген биз тажрыйбабызга таянып айта алабыз. Мен силерге ден соолук каалайм.